Pasport işi oңой эле. Аны бүттү дей бер. Жекшемби күнү жолго чыкчу чоң кемебиз бар. Ошого аракет кылам. Мунун баары канча болот? Бир аз кымбат болот албетте. Арзан эркиндик болмок беле. Кандай болгондо да сен бай эмессиңби? Качкынмын мен, качкын. Каяктагы бай адам. Акчаларымды ала албай жатам. Накталай да көп эмес. Ок, сен менин эски досумсуң. Эптеп жолун таап, акчаңды бир күнү берем, макулбу? Жакшы. Ошондой болсун. Жекшемби эмес, эмки жумага даярда. Кандайча? Качып кетип кутул, эмнени күтүп атасың? Кетерден мурун бүтүрүшүм керек болгон бир иш бар. Тиги сенин артыңда жүргөн сары бай адам бар эмес беле? Ооба. Ошону бүтүрүшүм керек. Бүтүрүп кетейин, кайра кайтып келбей тургандай болуп. Кой отур. Келелекпизби дагы деле? Аз калды. Мына кана карап көрчү, сага жагат бекен? Кыялыңдагы жерге окшошуп атабы? Дал өзү. Кантип таптың бул жерди? Таптым. Жасайм, табам. Сен керемет бир адамсың. Болгондо да дүйнөнүн эң бактылуу адамымын. Себеби сага окшогон керемет аялга үйлөнүп атам. Бир эмес, экинчи жолу. Эмне болуп кетти? Тез айт мага, уулум каякта? Эмне деп атасың? Жиндесиң бе эмне? Балаңды кайдан билейин? Мени ук, Бүлент Айдынбаш. Сен биринчи жолкусунда кутулуп кеткенсиң. Бирок мунусунда аябайм сени. Атып салам. Эми болсо мени уулума алып бар, тез. Шерменде, бейбаштык, эмне булар? Папка эмиш. Ата, тынчтанчы. Эмне болгон папкалар булар? Ата, болду эми, болду. Эмне дейм я бул? Эмне болду? Канча айдан бери бир да тендер утпаптырсыңар? Муну кара. Өндүрүлгөн товардын сапаты шерменде. Ата, ооба, маселе көп, бирок мен аны чечип атпайм, аракет кылып атам. Эмнеге аракет кылып атасың? Мен бул майга тамак жасамак турсун, бакчамдын эшигин да майлабайм. Уят эмес, ата. Эмне уят имиш? Силер менин канча жыл бою тырмагым менен курган фирмамдын ичине түкүрүп салган турбайсыңарбы? Кайдагы пенсия, кайдагы? Мындан кийин фирманы башкарууну мага өткөрүп бересиң. Андай кылууга болбойт. Сен фирманын башкаруу кеңешинин башчысы боло бер. Бирок фирманын кожоюну мен болом. Мен эмне десем ошол болот. Сен бул фирмага эч кандай тиешең жок, ата. Бир да үлүшүң калган эмес, баарын мага өткөрүп бергенсиң. Бул фирманын кожоюну да, башчысы да менмин. Ошол себептен мен эмне десем ошол болот. Түшүндүңбү?
Уулумду таптыңбы? Ал адамдын балага тиешеси жок экен. Сен менин башыма балени үйгөнүп калган экенсиң. Сен ал келе сонун сөздөрүнө ишенип калдыңбы? Кудай жазаңды берсин. Эй, мен тапанча кезедим, коркуттум. Сен эмне деп атасың? Адам корккондон сүйлөй албай калды. Калп айта турган абалы жок болчу. Жалган айтканды мен түшүнбөй калмак белем. Сен неге ишенбей жатасың? Менин да балам да ал. Сен эмне деп атасың? Мен азыр жинди болом. Ким кылданды? Ким уурдады? Аны сен өзүңдөн сура. Ким билет, кимдин куйругун тебеледиң дагы? Ук, канча акча сурап атышкан болсо алып барып бер. Уулумду ал. Мен башка эч нерсе айта албайм сага, түшүндүңбү? Туран, жалынам сага, суранам, кетпе. Суранам, жалгыз таштаба мени, жардам бер мага, жалынам. Турары, ыйлактаба көп. Сен бир балияны баштап атканыңда менден сурадың беле? Менден сурадыңбы? Бар. Кандай ботко жасасаң, тазала, макулбу? Уулумду алып кел. Эгер ага бир нерсе боло турган болсо, сөз берем, сени тирүү койбойм. Кудай жазаңды берсин. Үлпөт көйнөк тиктире албайм эми, убактыбыздар. Мейли. Заманбап бир көйнөк тандайбыз. Жесур. Жерге түшчү. Мен бул жердемин. Учуп кеттиң. Бул жерде эмессиң. Дагы деле тигин ойлоп атасыңбы? Сөз бербедик беле? Аны ойлонбойбуз деп. Көп убакыттан кийин өзүмдү ушунчалык бактылуу бүгүн сездим. Муну эч ким, эч нерсе менден тартып ала албайт. Сен да менин жаныма кайтып келчи. Бүгүн эмне кылабыз? Үлпөт көйнөк тандаганы барабыз. Кандайча, чогубу? Күйөө бала тойго чейин көйнөктү көрбөш керек да. Сүйүктүүм, биз ал күндөрдү жашап койдук. Сенин табитиңе муктажмын. Аданда сенин ар кадамыңды текшерип турам. Мага ишенбейсиңби? Жок, ишенем албетте. Болгону эмне болуп кетет дагы, ошого сени жакшылап карап жүрөйүн. Жок, мен сага сөз бердим, тынч отурам деп. Сөзүмө турам. Ошентсе да, сен полициямен ойногонду жакшы көрөт эмессиңби? Aldım başıma belayı, İlk günden belli biraz delisin, biraz kendine has, biraz maceracı. Aldım başıma belayı, yüzün ellerin can yakıyor, gamzelerin dert oluyor, gidişin dert oluyor, hemen dönme işin. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum, kalbimde taşla yapamam biliyorum, sabah olunca çık gel bekliyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum, kalbimde taşla yapamam biliyorum, sabah olunca çık gel bekliyorum.
Çık gel bekliyorum. İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum. Son şarkı duyulunca of durmam söylüyorum. Sesinde aşk var bir ben duyuyorum. Aldım başıma belayı. Hoş geliniz Atake, gününüz kандай öttü? Bizde аябай коркуттуңуз го. Эмне болду? Эмнеге унчукпайт? Фирмада бир аз уруша кеттик. Айтып салдыңбы? Эсин жоготкону менен мүнөзү ошол бойдон калыптыр. Кайра баштады, асып салам, кесип салам, түкүрөм деп. Чыдай алган жокмун, анан жарылып кеттим. Ай Корхан, баракелде, сага 2 күн чыдай албай койдуңбу? Жахиде, сиркем суу көтөрбөй атат. Ары турчу сен. Атаке, мен азыр сизге өз колум менен шекери аз кофе даярдап берейин. Маанайыңыз көтөрүлөт чөт. Каалаганыңарды жасадым. Акчаны тиги жерге таштадым. Уулумду алып келгиле тез. Зафер! Зафер! Эми болсо артыңа кылчактабай дароо кетип кал. Уулуңду үйүңө алып барып беребиз. Бирдеме болдубу? Бирдеме болдубу? Жок, эч нерсе болгон жок. Сен мага көңүл бурба. Билесиң го өзүң. Баары ойдогудай. Курсаң ачтыбы? Аябай. Неме жегим келип атат. Тиги бар го? Эмне экен ал? Бирок күлбөйсүң. Ушинтип айта берсең күлөм да, эмне жейсиң? Батырык. Эмне? Батырыкчы. Мени кара, даамдап көргөндөн кийин мынтип таң калганыңа өкүнүп каласың. Эжекем жасап берчү. Өтө даамдуу кылып мага да үйрөткөн. Жакшы. Анда сен да мага үйрөтөсүң. Үйрөтөм албетте. Француз тамактарынан башка ашкананы да үйрөнүшүң керек болот эми. Күлие. Зафер. Уулум. Уулум. Кудайыма шүгүр. Карадыңбы жакшылап? Эч нерсе болбоптурбу? Жок, баары жакшы. Каяктан таптың баламды? Ким урдаптыр, көрө алдыңбы? Эч кимди көргөн жокмун. Анда кайдан билдиң каякта экенин? Сага чалыштыбы? Сен аны тим кой, дагы баштап атасың. Сен акчаңды бердиң, балаңды алдың. Тим кой. Эмне кыласың аларды?
Силерсиңер туурабы? Экөөңөрдүн планыңар болчу да бул. Ай кудайым ай, кел жүрөбечи сен. Канча жолу айтайын сага, мен тиешем жок, эч нерсе билбейм мен. Мага калп айтпагыла болду. Бул баланын атасы Туран экенин экөөңдөн башка эч ким билбейт. Ай, мунуңа бирдеме дечи. Мага казган чуңкуруң үчүн жооп бердиң, Гүлия. Сен ушундай ыплас акмак адамсың. Сен өз балаңды акча үчүн уурдап кеткен бети жок айбансың. Баланы биринчи сен сатууга аракет кылгансың. Мени күнөөлөй албайсың сен. Ал иш баламды кучагыма алганга чейин болгон, уктуңбу? Эми мен апа болдум. Эми намыстанбай эле кой. Мен сени 5 колумдай билем, 5 колумдай. 2 күндүк баланы эшиктин алдына таштап кеткен ким эле? Байлардын үйүнө кирүү үчүн өз балаңды колдондуң. Чыныгы ыплас адам сенсиң. Байкуш. Акмактыгыңдын акысын төлөдүң. Эми тынч жашай бер, Гүлия. Баса, сага да рахмат, Жахиде. Кылган жакшылыгыңды эч качан унутпайм. Рахмат. Көргөнүңдөй эле. Балаңдын дени кардысо бар жайында. Эгер Гүлия менден алган акчаны кайтарып бере турган болсо, кааласаң баланы сен калтырып кал. Бирок ага чейин мага жардам бер. Макул. Мага мунун пайдасы болобу? Эгер мунун баарын мен кылдым десең, акчанын жарымы сеники болот. Көрүп атасың. Мага акчанын кереги жок. Болгону тиги экөө жазасын алсын, ушул эле керек мага. Гулия, кое турсаң укчу мени. Туран калп айтып атат. Мен аны менен эмнеге чогуу иш кылмак элем? Жахиде, мага жомок айтпа, жетишет. Буга чейин да менин уулумду алып кетти, аны тукургансың. Ооба, туура. Бирок азыр төрөлө элек баламдын үстүнөн карганып берейин. Туран менен чогуу иш кылган жокмун. Эч качан балаңды мындай иштерге аралаштырба. Бул маселе экөөбүздүн ортобузда, Жахиде. Жана сен менин артымдан бычактап кеттиң. Ой, мен эч нерсе кылган жокмун. Достугубуз бүттү. Мындан кийин менден коркуп жүр. Эми, эмне кылайын, шеф? Сен помидорлорду турай бер. Макул. Ай, тентектик кылба. Ансыз деле жай кыймылдап атасың. Болчу эми, курсагым ачты, бол. Макул. Болчу. Бар эле даяр. Бирок Сухан батырык жасайм деп чыкты. Мен да күтүп отурам. Эмне кылмак элем башка? Угуп атам сени. Гүлүм ошончолук жегиң келген экен, чалып койбойт белең, даярдап коймокмун да. Өзүм жасагым келди. Анда мен жардам берсем батыраак болот беле дейм да. Уксаң, мен таарына баштадым. Кашыктар. Жаным, сен этти тиги мештен чыгар, бир аз туруп турсун, бирок кургабасын, макулбу? Аны билем. Мен айтып коеюн дедим. Билем деп кот. Атаке, кош келиңиз. Кечки тамак даяр болду. Мен эмнени гана жасаган жокмун, карасаңыз. Корхан, кел тамакка, дасторконго отуралы. Сухан менен күйөө бала каякта? Эртеден бери көргөн жоктун аларды. Кечки тамакты чогуу жейбизби? Алар өз үйлөрүндө жашашат. Өз үйлөрүндө? Алар биз менен чогуу жашашпайбы? Мен да аларды каякка жоголуп кетишти деп аткам. Жок, атаке, сиз ооруп калганыңыз үчүн келишкен. Жесурдун өз үйү бар, ошол жакта алар. Каякта экен күйөө баланын үйү? Жүргүлө ошол жакка баралы.
Атаке, биз тамагыбызды жейли бул жерде, анан аларды чакыралы, кофе ичебиз деп. Азыр тынчын албай кое туралы. Алардын тынчтыгына түкүрттүрбө мени азыр. Кызым атасы үчүн өз үйүндө мага дасторкон жай албайт беле. Бирок атаке карасаң, сизге деп атайын дасторкон жайнаттым. Жакшы көргөн тамактарыңыздын баарын. Эч нерсе болбойт. Анан деле жейбиз. Мен бүгүн кечки тамакты кызымдын үйүндө жегим келди. Жүргүлө. Корхан. Корхан. Мына. Тамаңар таттуу болсун. Силерге да. Кана баштагыла. Кана. Баштабайсыңарбы? Сен каяка? Суханга жолгам, бүгүн кечке көрө алган жокмун. Анан жолугасың. Азыр артман аңдыбай үйгө бар. Макул, кайтарыңда чалып кой, алып кетейин үйгө. Кереги жок. Кызым таштап коет мени. Сен бара бер. Колуңузга береке Сухан айым. Даамдуу болуптур. Аш болсун. Апамдыкынан ашса ашат, бирок кем калбайт го. Чын элеби? Жакпай жатса жебей эле койчу. Чын айтам. Менби? Таарынбайм. Тиги. Мындай. Кандай десем, өзгөчө нерсе, өзгөчө даам. Өзгөчө. Ооба. Кемал. Сыртта турган күзөтчүлөр тамак жештиби? Ага, алар жешти. 1 саат мурун пицца бердим аларга. Баары жешти. Жакшы, жакшы. Тузу да жакшы экен. Мен карап келем. Ширин. Кызым, сен да ушул жерде иштейсиңби? Атаңдан айрылганыңды уктум. Аябай капа болдум. Артык айрылуу болсун. Кемал. Жүр чыгалы. Тамагыңыздар даамдуу болсун, биз чыгалы анда. Буларга эмне болгон? Апасына окшоп жинде болуп калганбы? Атаке? Эмне болду сага? Кызымдын үйүнө келсем болбойбу? Эмне деген суроо бул? Андай эмес. Андай дегим келген жок. Мен болгону капыстан келгениң үчүн чочуп кеттим окшойт. Биз болсо тамактанып атканбыз, кечки тамакты. Келиңиз, өтүңүз. Карышкырдай ачмын күйөө бала.
Бүгүн кызымдын үйүндө тамактанайын дедим. Жакшы, эң соңу. анда мен сага бир табак алып келейин. Бул кайдан чыга калды, Кемаль? Көрөр менен кан басымым көтөрүлүп кетти. Менде да ошондой болду. Бирок мунун азыр мээси айнып калбады. Ошого бул жерге келип алды да. Болбосо эч качан дабы айтып болчу сүйүктүүм. Дагы уялбай көңүл айтып койгон карасаң. Жиндүү болом азыр. Уруп жибере таштадым, өзүмдү араң кармап турдум. Колу бутум дагы эле титиреп атат, Кемаль. Жүр, бир аз сейилдеп келели. Бир аз токой тарапка басып келели. Жакшы болуп каласың. Жүр. Баса сыртка эмнеге күзөт коюп койгонсуң, күйөө бала? Эмнеге антип бири-бириңерге карап атасыңар? Күйөө бала, же башың бир балеге кабылдыбы? Ар кандай болот да жашоодо? Адамбыз да, айта бер мага. Туура бале бар. Бирок бул жерге чейин келе албайт. Эшикте турган күзөтчүлөр бирөөнүн буйругу менен турушат. Жесур бир аз сезимтал бул темада. Чынында ошол үчүн гана кеп менин коопсуздугума келип такалганда. Бул өтө жакшы, өтө жакшы. Азаматсың, күйөө бала. Сухан, сен адалеттин каякта экенин билесиңби? Корлудаадан кетти дешти, бирок Ооба, кеткен. Өтө алыска кеткен ата. Өтө алыс жактарга. койчу. Кайда кетти экен ал аял? Же мен бир нерсе кылдымбы? Билбейм аны ата. Билбейм. Бүгүн Сухан менен Жесурду жолуктуруп калдым. Күн белгилегене жатышыптыр. Таксинден жашыруун үйлөнүп атышат. Ошондойбу? Эң сонун. Ооба, мен да абдан кубанып жатам. Буюрса бул жолкусунда бактылуу болушат. Бүлент, мен эми сенин жакшылыгыңды да көрсөм дейм. Азыркы турушуң мени кыжаалат кылып атат. Кандай кылсам, Бану менен бир жолу сүйлөшүп көрсөмбү? Эч качан андай кылбаңыз. Менин ишиме аралашпай жүрүңүз. Кеч киргенде жанымды кейтип сүйлөгөн сөзүн. Кудайым-ай, эмне деп койдум мен? Уф, Бүлент. Жесур. Жаным, кофеңди бул жерге койдум. Рахмат, жаным. Колуңа береке, көпөлөгүм. Аш болсун. Тиги сүрөт эмнеге бул жерде турат? Керектүү жерде турат. Атаке, сен тоюбузга аны белек кылып бербедиң беле? Жакшы кылган экем, чынбы? Менин кызым жашоодогу эң жакшы нерселерге татыктуу.
Kүйөө бала. Ук. Бул сүрөт өтө баалуу. Баркын бил. Сен Жесурдун үйүн кантип таап келдиң ата? Корхан алып келди. Ананда жары багыр менин маанайымды бузду. Неге? Эмне болду? Мен сени менен дал ушул жөнүндө сүйлөшөйүн дегем. Мына мен эмне үчүн бул шалаакыга ордумду берип коймок элем? Эмнеге бүтүндөй үлүшүмдү ага өткөрүп берем? Башыма таш түшүптүрбү анткидей. Эч нерсе эстей албай жатам, бетиңе түкүрөйүндүкү. Тиги чарчаган болчусуң. Пенсияга чыгууну кааладың. Корханга да сөз берген экенсиң. Анысы бар дечи. Бирок көзүм өтчү болсо бул мал мүлктүн баары силерге калат эле го. Эмнеге анын баарынага өткөрүп берип салдым? Эмнеге сага эмес да тиги шалаакыга өткөрдүм? Же болбосо күйөө балага ишенбегеним үчүнбү? Мен сырттагы балдарды карап коеюн, макулбу? Макул. Алемдар уулу, кандайсың? Эмне болду? Эмнеге сүйлөбөй жатасың? Таарынышып калдык беле? Билем, мени качты деп жаның кашайып турат. Мен да ошого чалдым сага. Мени кармоону каалайсың беле, Алемдар уулу? Кел, сени менен бир оюн ойнойлу. Жеңген тарап жеңилген тарапты жок кылат. Биринчи белги эртең менен колуңа тиет, макулбу? Бирок бул ишке полицияны аралаштыра турган болсоң келишим бузулат. Анан жыйынтыгы сага жакпай калышы мүмкүн. Карасаң? Ой, Сухан, Көрдүңбү бул жерди? өтө кооз жер экен, жакты мага. Көрдүңбү ушул жерде болот? Тоюңар түш сыяктуу болот буйруса. Кара бул дагы бар. Өтө кооз экен. Ширин. Бүгүн үйгө эч нерсе келген жокпу? Кандай нерсе, ага? Билбейм. Куту, курьер же конверт сыяктуу бир нерсе. Жок, Кемалдан сурайын десем, ал эртеден бери сыртта жүрөт. Бирдеме келсе мен билмекмин. Жесур, жакшы элесиңби, бир нерсе болдубу? Жакшы эле, эч нерсе эмес, жакшы. Магандай көрүнбөй турат, бир аз ачууланып турат окшойсуң. Кантип ачууланбайын, Сухан? Кантип ачууланбайын, албетте ачууланам да. Мен унчукпаган сайын сен менин ачуума тийип атасың, ачууланам да анан. Жада калса бул киши кармалганга чейин ачуулуу болом. Кармалгандан кийин деле ачуулуу боло берем. Себеби көрдүк, адам качып кетти. Дагы качышы мүмкүн. Дал ошол үчүн биз жашообузду уланта беришибиз керек. Жашоо үчүн Рызанын өлүмүн күтүп отура албайбыз да. Мен Кемалды карап келейин. Биз колубуздан келгенин жасадык. Полициямын дегендин баары артынан жүрөт. Эшикте күзөтчү турат, шаарчыда полиция кайнап атат. Болдучу, бир аз тынчтанчы эми. Болду, сени менен урушкум келбейт, урушпайм. Урушкунга алдымда калган жок, болду, бүттү. Мен бир аз эс алам.
Туугандар, бүгүн Сүхан каяка барса силер да ошол жака түшүнүктүүбү? Көзүңөрдү 1 мүнөт айырбай карагыла. Жесур каяка кетти? Билбейм. Мен да кетип баратканын көрдүм. Эч нерсе деген жок го. Угуп атам Сүхан. Жесур, мага эч нерсе дебей чыгып кеттирсиң го. Зарсана болдум, бир нерсе болдубу? Каяка бартасың? Маанилүү ишим чыгып калды. Тез арада бүтүрүшүм керек. Көпкө узабайт. Ук, Жесур. Эгер менден жашырып, Азыр сүйлөшө албайм, өчүрүшүм керек Сүхан. Макул, камсынаба, эч нерсе болгон жок. Эмне болду? Кайда кетиптир Жесур? келгенде айтып беретимиш. Бирок Рызага байланыштуу экенин билип турам. Ай, ушул жиндиден кутулбас болдук го. Айланып тегеренип эле бир чекитке такалып атабыз. Бир жерге такалып атабыз. Тажадым мен. Бир гана калуум бар. Тынч өмүр сүрүү. Тойго саналуу эле күн калды. Кыла турган иш толтура. Жесур болсо мени жалгыз таштап койду. А биздин болсо азыр билбейм, балким бала айында кайда барарыбызды сүйлөшүп отурушубуз керек болчу. Бирок Рызанын айынан дайыма тикенектин үстүндө отургандайбыз. Жаным менен. Ал оорлук кармалат. Анан баары артта калат. Сен сарсана болбочу. Ширин, эч кимге өмүрүмдө эч кимге мындай жамандык каалаган эмесмин. Бирок азыр ушунчалык тилеп атам, бир керемет болуп бул адам жашыбыздан бүтүндөй чыгып кетсин. Буйруса, Сухан, буйруса. Бүгүн той үчүн торт буйртма берген ормакпыз. Бирок абалыбызды карасаң, эмне менен алек болуп жүрөбүз? Болду. Жетишет. Бул кишинин айынан жашообузду буза албайбыз. Сухан, бул сенин эң сонун күндөрүң. Даамын тата билишиң керек. Кана жүр, жөнөдүк. Бирок Жесур. Жесур жок болсо Ширин бар. Жесур жок, Ширин бар. Жана мен күнү бою сенин жаныңда болом. Комага түшүп калганча таттуу жейм. Сен мени бул жыргалчылыктан куру койбойсуң, макулбу? Макулбу кымбаттым. Эмнеге күлүп атасың? Таттуу десем күлүп жибердиң го. Кана жүр. Макул, баралы. Ой, Сухан, аябай толкунданып кеттим. Колу бутум титиреп атат. Торту эстегенде оозуман шилекейим коюлуп кетти го. Мен сумкамды алып келейин. Макул, күтүп турам. Аттаке, сизге өз колум менен шекерин аз кылып кофе даярдадым. Сиз жакшы көргөндөй. Берчи гана жаным кызым, бер. Алыңыз. Башка эч нерсе керек эмеспи? Жок. Отур, тиги жерге отур. Я, тиги адалет кайда экенин сен билесиңби? Кечинде Суханга барганда сурасам, эч ким эч нерсе билбейм дейт. Тиги сиздин көңүлүңүздү ооруткум келбейт, бирок мен да эч нерсе билбейм, ата. Макул. Анда кантип болсо да кайда экенин билсек болобу, я? Сен мага жардам бересиңби? Албетте. Колумдан келгенин жасайм. Сиз эмне десеңиз ошону. Азамат.
Сухандын апасынын кичинекейинде жашаган үйү. Корхан токтосоң бир мүнөт. Угуп атам Жахиде, шашып атам. Батыр агай, эмне болду? Таксин ата адалетти тынбай сурап атат. Аны табуу үчүн мага жардам бересиң деди. Анан Анан дегениң кандай? Эмне дейм атама? сен үчүн мындан өткөн жеңил нерсе жок да. Оюңан чыгара бер. Бул сенин кесибиң да. Койчу Корхан. ИИ баса. Моуга кол коюп бер. Эмне бул? Ажырашуу иш кагаздары. Экөөбүз тең бир пикирге келип кайрылсак батыраак бүтөт экен. Жок, кол койбоймун. Сен менен эч качан ажырашпайм Корхан. Каалаганыңды кыла бер. Оңой болбойт бул иш. Сенден ушуну эле күтүп аткам. Кол койбосоң койбо. Мен сотко берем. Бул болсо даңкуурай кошулган ак шоколаддуу торту. Ай, Сухан, бул да сонун экен. Бул кара моюл го, Дал өзү. Шеф, булчу сонун көрүнөт экен. Бул бөлүкчөгө бөлүнгөн шоколад тортубуз. Аны да жеп көрөйүн. Сухан, бул да аябай даамдуу экен. Же даңкуурайлуу мындан даамдуу эле. Кара моюл кошулганы да сонун экен. Билбей жатам, баары өтө сонун экен. Эмне аласың, эмне дейсиң? Даңкуурайлуу менен кара моюлду сонун экен, мага жакты. Сүйүнчү. Тандай алдыңарбы? Үлгүрүп келдиң. Тандай элекпиз. Түрү көп экен, эмне кыларыбызды билбей калдык. Бирок жок дегенде экөөнү тандадык. Ооба. Жеп көрсөң. Мына бул дан кошулганы. Дан кошулганы. Эмне? Чын элеби? Ой баракелде, 2 сааттан бери тандай албай чачуу сагарды. Бул адам келип дароо ишти бүтүрүп салды. Дан кошулганы. Болду. Макул, жарайт. Чечкиндүү жигит. Атаке. Сиз менен бир аз сүйлөшөйүн деген, бирок аябай уялып атам. Өз атама күйөөмдү жамандагандай болуп турат, бирок аргасыз болуп турам. Корханга тиешелүүбү? Өт, отур. Эмне кылды ал дагы? Сени эмне үчүн капа кылды? Ой, сурабаңыз, атаке. Корхан аябай өзгөрүп кетти. Аны тааный албай калдым. Сиз ага фирманы башкарууну өткөрүп бергениңизден бери ичинен бир ажыдар ойгонгондой болуп калды. Мени алдап жүрөт экен. Эми мынтип ажырашам дейт. Ажырашам деген эмнеси? Анан да кызыбыздын төрөлүшүнө 1-2 жума калганда. Аянын бетине түкүрөйүн мен. Ыйлаба кызым, ыйлаба. Мен аны менен жакшылап сүйлөшөм. Атаке, эгер мен жөнүндө жалган айтчу болсо эч ишенбеңиз, суранам. Сен эч капа болбо. Мен анын кулагынан чоюп коем. Кадамын ойлоп бассын. Ажырашпайт эч качан. Чоң адамдай болуп, баласына аталык тарбиясын берет. Сизге чоң рахмат. Акыркы партиянын текшерүү жыйынтыктары. Карап чык дейм. Акылга сыйбаган нерсе. Мунун даамын карап көрөсүң. Корулда маркасын экинчи эч ким албай турган болуптур. Келген үрөндүн айынан болду. Биздин эч кандай күнөөбүз жок. Мага сабак бербей эле кой. Бирөөнү айып коюп кутулуп кетесиң демне. Мени кара. Ал ишти бирден карап чыгасың өзүң бил. Мени эч кызыктырбайт, бирок бирөөбүн тап. Эгер кийинки партияда ушундай чыкчу болсо, мен айтпады дебегиле. Ал шишеге колу тийгендин баарын жумуштан кетирем, билип койгула. Макул мырзам.
Жогол, жогол. Акчадан да адамдарга көбүрөөк маани бермек эмес белең, Корхан? Жапжаңы доор башталмак эмес беле? Сен барган сайын атаңдын жолун улап атасың. Мехрима хайым. Ким кайсыл тилди түшүнсө ошол тилде түшүндүрүп атам. Түшүнбөгөндөрдү жоготуп атам. Корхан, мен сени жакшы түшүнүп турам. Атаңа чыдоо өтө оор, аны билем. Бирок айтып коюшум керек, барган сайын ошого окшоп баратасың. Мен азыр эле көргөн киши сен эмессиң, атаң. Мындай мамиле кылчу болсоң, бул фирманы сен башкарып жатасыңбы, атаң башкарып жатабы, айырмасы эмнеде? Мына жакшы киши сөзүнүн үстүнөн чыгат имиш. Угуп атам ата. Анда сен угуп атам. Эмне кылып жүрөсүң? Апаң турмушка чыга электе балалык кезинде кайда жашаган экен? Эмне кереги бар сага? Айтсаң? Ал уйдагы деле барбы? Кайда экенин билесиңби? Жесур, сен эмненин артынан жүрөсүң? Рыза кече түнү мага чалды. Менимче бир оюн уюштуруп жүрөт. Кандай оюн? Анын жашынган жерин табышым керек окшойт. Табышмактын жандырмагын табышым керек.